Референдум боюнча мыйзам долбоору кечээ парламенттик угуудан өткөнүнө карабастан бүгүн комитетте суроолор, талаш тартыштар азайган жок. Документке сунуштар арбын, андыктан анын ар бирин өз-өзүнчө карап добушка коюу сунушталды. Мисалы, жергиликтүү шайлоолор менен референдумду бир күндө өткөрүү демилгеси. Бул өлкө казынасынан 241 миллион сомду үнөмдөп калат экен. Мындан тышкары референдумга чыгарууга болбой турган маселелердин тизмесине да кошумчалар бар. Белгилей кетсек, согуш жана тынчтык, салык, тариф, чек ара, аймактык бүтүндүк, бюджет, согуштук же чокул кырдаал жарыялоо сымал маселелер жалпы элдик добуш берүүгө чыгарылбайт. Вопросы, которые не могут выноситься на референдум. Мыйзам долбоорунда референдумга алып чыгууга тыюу салынган маселелердин атайын тизмеси бар. Анын 2 пунктунда өлкө президентинин мөөнөтүн узартуу же аны мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу маселе референдумга чыкпайт деп көрсөтүлгөн. Ушул эле пунктта кошумча катары жогорку кеңештин депутаттарынын да ыйгарым укуктарын узартуу же аны мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу суроону кошуп койсок туура болот деп ойлойм. Бул берилген сунуштардын баары колдоо тапты. Кийинки демилгени Бакыт Төрөбаев көтөрдү. Элек-үлүк Конституцияга киргизилип жаткан ар бир өзгөртүүнү бюллетенде салыштырмалуу таблица аркылуу көрсөтүүнү сунуштады. 30га жакын алымча кошумчанын бирөөсүнө эле жаран белги койбой калса, ал добуш берүү кагазы жараксыз деп табылат экен. Бул жерде так чыгат да, кайсы эл, кайсы статья макул экен, кайсы статья макул эмес. Ошон үчүн бул мыйзам алып чыгылат, бирок ар бир статьяга өзүнүн добушун берет. Бул комитетте отурган депутаттардын көпчүлүгүнө жага берген жок. Учурда жерлерде түшүндүрүү иштери, коомдук жана парламенттик угуулар байма-бай өтүп жаткандыктан буга зарылдык жок дешет. Анын үстүнө бул сунушту техникалык жактан аткарууга да азырынча мүмкүнчүлүк жок экенин Боршайком жетекчилиги да ачык эле айтты. Себеби салыштырмалуу таблицасы менен 30га жакын өзгөртүүнү камтыган бюллетендин өзү бир канча барактан турары бышык. Аны алдын ала текшерүүдөн өткөрүп, тиешелүү техникалык жабдыктарды тартуу зарыл. 3 айдан бери талкуулап атабыз. 120 депутат талкуулап атат. 120 депутаттын арасында мындайча айтканда бир 90-ы активдүү катышып атат. Биз 90-убуз активдүү катышып туруп, ушул 30 өзгөрүүнү бир пикирге келип туруп, аны элдин алдына алып чыгып аткандан кийин ошол 30 пикирди кайра элдин алдына алып чыгып туруп, ошол жерде 1 миллион шайлоочу ошол кантип бир ойго келет. Анда эмне кереги бар, анда немеде парламентте талкуулап келгиле баягы сунуштардын баарын 220 сунуш болду, 300 сунуш болду, баарын элге алып чыгайык. Бул сунуштардын бир эле сунушу болуп атат элге. Ушул өзгөрүүлөр керекпи же жокпу, макулбу же каршыбы деп туруп. Азыр 2 ойго бөлүнсө, эл мынау менен 30га бөлүнөт да. Бир топ талкуудан кийин Төрөбаевдин сунушу колдоо тапкан жок. Андан кийинки талашты жараткан маселе баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү үчүн канча миң жарандын колу керек деген суроо болду. Учурда буга 300 миң жарандын макулдугу зарыл. Эми болсо аны 10 миң кылуу сунушталууда. Бирок депутат Мыктыбек Абдылдаев бул демилге Конституцияга каршы келип каларын билдирди. Себеби 300 миң деген сан баш мыйзамда көрсөтүлгөн. 61 депутаттын инициативасы менен жогорку кеңеш карайт. Же болбосо 300 миң шайлоочунун инициативасы менен жогорку кеңеш карайт депчи. Мына ушул 2 институт карайт дагы, же болбосо 3-төн 2 депутат менен өзү парламент кабыл ала алат, же ошол кабыл алган мыйзамды дагы элдин колдоосуна ээ бололу деп референдумга алып чыгат. 300 миң жарандын укугу боюнча норма Конституция түзмө-түз иштейт. Аны жазабызбы, жазбайбызбы мыйзамга барбыр ал биринчи кезекте иштейт. Бүтөн Мыктыбек Дүйсүбүч башында сунуштаган нерсени биз чын эле бир топ вакыттан кийин туура экен деп жазып атпайбызбы? Ошол эле. Сиздики туура деп койгула, макулдук бергиле, добуш берели болду мындан ары кетели. Себеби чын эле бул жерде биз талкуулаган жерибиз жок да, бул норма бар да. Моюнга алгыла. Иттик кетти бизден, окуган эмеспиз. Жыйынтыгында депутаттар бул алымча кошумчалар менен тиешелүү документти жогорку кеңештин эртеңки отурумуна жөнөтүштү. Анда мыйзам долбоору экинчи окууда каралат. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.